Саламатсызбы? Бүгүн сиздер менен чогуу кимчи салатын жасайбыз. Керектүү азыктарды видеонун астына тапсаңыз болот. Эң биринчи пекин капустасын бөлүп алабыз. Ал үчүн сабак жагынан ортосуна чейин төрткө бөлүп, жалбырак жактарын видеодогудай колубуз менен ажыратып алабыз. Жалбырактарды колубуз менен ажыратканда сынбай, бөлүнбөй, бүтүн бойдон калат. Эгерде капустаңыз өтө чоң болсо, 6 же 8ге бөлсөңүз болот. Бөлгөндөн соң муздак суга 2-3 жолу жууп алабыз. Араларын ачып, баардыгын жууп чыкканга аракет кылабыз. Жаман чийриген жактарын кесип алып салабыз. Эгерде капустаңыздын жалбырактары сынып калган болсо, аларды ыргытпаңыз. Кайрадан кимчиге кошуп, чогуу мариновать этип салабыз. Андан соң бизге чоң тазик, контейнер керек болот. Ичине жылуу суу куюп, тузду улам кичинеден салып эритип алабыз. Сразу көп салсаңыз эрибей калат. Бир чоң контейнер болсо, абдан ыңгайлуу болот. Ошондуктан чоңураак контейнер тапканга аракет кылыңыз. Сууга татыткан туздан тышкары да бир аз туз керек болот. Капусталардын ортолоруна видеодогудай көп эмес, аз-аздан туз сүйкөп чыгабыз. Капустага туз сүйкөгөндөн кийин контейнердеги сууга салып, суу капустанын үстүн жаап туруш керек. Жана баарын туздап чыккандан кийин контейнердин үстүнөн капустаны бастырып коебуз. Таш менен же ар кандай оор нерсе менен сөзсүз бастырып коюш керек. Эгер бастырбасаңыз жакшы тузу кирбейт жана жумшак болуп калат. Бастыргандан кийин сөзсүз муздак жерде 2 сутка кармайбыз. Негизи капуста бир күндөн 3-4 күнгө чейин турса болот туздалып. Бирок капустаны бириктиргенде сынбаса, анда тузу кирди. Жана муздак сууга бир жолу чайкап алабыз. Даамдап көрүңүз, эгерде туздуу болуп жатса, дагы бир жолу чайкаңыз. Сөзсүз түрдө дагы деле муздак сууга чайкайбыз. Капустаны жуугандан кийин 1 сааттай суусун алгызып коебуз. Доска, крышкага ушундай биринин үстүнө бирин коюп, мен калгандарын жөнөкөй карысканга эле салып койдум суусун агыш үчүн. Соусун даярдайбыз. Болгар калемпир, ачуу калемпир менен сарымсакты блендер же мясорубкадан өткөрөбүз. Блендерге өткөзсөңүз, анда жакшыраак айланыш үчүн бир аз суу демдеп койсоңуз болот. Эгерде мясорубка менен өткөзсөңүз, аягында 1 чыны кайнаган жылуу суу соуска кошуп койсоңуз болот, себеби соус коюу болуп калышы мүмкүн. Видеодогудай көк пиязды кесип алабыз, бирок бул сөзсүз түрдө эмес, пияз кошпой деле койсоңуз болот. Баардыгын жакшы аралаштырып, жанагы капустаны чоң контейнер же подноска салып, ортосуна соусту сүйкөй баштайбыз. Ушундай видеодогудай кичине жактарын өйдөгө каратып кое алабыз. Ар бир жагына сүйкөп чыкканга аракет кылыңыз. Колуңуз ачышпаш үчүн резиновый колгап кийиңиз. Жана фартук тааганганы унутпаңыз, себеби чачырашы мүмкүн, тегерек чети дагы кир болушу мүмкүн, ошондуктан даяр болуңуздар. Ар бирине сүйкөп чыккандан кийин сөзсүз түрдө бүктөп туруп контейнерге салабыз. Мындай турганда жакшыраак сиңет.
соустары. Жана сиздер көргөндөй эле суусу дароо эле чыкты. Бул мен жаңы жасап бүткөндөн кийин дагы 3-4 күндөн кийин муздаткычка коюп жесеңиздер болот. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Каналга жазылганды унутпаңыздар.